Мирлан Баековдун кызыл өрүк аттуурун кимдер гана билбейт. Жада калса казак боордоштурдагы кызыл өрүккө кызыгып, аны өз тилинде которуп ырдап чыгышты. Мына ушул ырга удаалаш атанын тилеги, каниет аттуу ырлар жаралып, дагы болсо ырчынын атын далайга узатты. Алдыдагы маектин каарманы Мирлан Баеков болмокчу. Саламатсызбы, Мирлан Баеков, студиябызга кош келипсиз. Алгач эле айтсаңыз, мынакей жайкы эс алууну кандай өткөрүп жатасыз? Жайкы эс алуу негизинде эле былтыркыдай, жылдагыдай болуп, быйыл эс ала элекпиз азыр пока. Азыр могу быйыл дагы күн ысыктыгына байланыштуу өзүм азыр кичине өзүм чаканымдай студия десем дагы болбой калаттыр. Өзүмдүн бир продюсерский центр мындайча айтканда. Типа ошондой сыяктуу да. Анан ошону азыр бир имарат алып, ошону азыр оңдоп түзөп, ремонт болуп аткан учур, ошого колум тийбей эле азыр тияк-бияка журкап жүргөн учурум. Азыр башында айтып кеттиңиз, студия ачып, ошо балдарды тарбиялап жатам депчи. Кайсы балдар, ал каяктан келген, атайын жогорку окуу жайда бүтүп келгенби? Биз негизинде айыл жергелерине, райондорго, областтарга көп концерт коюп барабыз. Анан концерттен кийин, же болбосо концерт башталып электе, же болбосо концерт учурунда аркага келип алып, мен ырдайт элем, азыр мен ырдап берейин, ырдап көрсөңүз деген дагы мындай жаш таланттар көп. Негизинде эле жеке эле мен өзүм 6-7 жыл мурун кафеде иштечүмүн да. Ошо кафеде иштеп жүргөндө дагы көп балдар келчү. Кафеге иштейт элем, ушуну ырдайт элем депчи. Анан биздин максатыбыз ошо келип, ошо темпке түшүп ырдап, тональностьке түшүп, мындайча айтканда кафелерге дагы иштеп ырдап иштесе болот да. Ошолорго кичине болсо да жардамыбызды бергенге аракет кылып атабыз азыр. Өзүңүз эле алып барып жатасыз бул ишти? Бул ишти негизинде өзүм баштагам. Жалгыз баштаган негизинде оор болуп калат экен. Анан бир ырчы бир жанымда жүргөн иним бар. Ал да жакшы ырдайт. Жоролор тобу менен элесизби? Кышында январь айында жоролор тобун көргөм, ошондон бери көрө элек. Кыскасы келишпестиктер болуп кетти ортодо. Азыр кичине алыстап кеттик. Кыскасы азыр иштешпей элебиз. Камкор болуп жүргөндөр, тапшырдым сени кудама кызым. Хитрларды укпай калдык негедир? Же үй бүлө кургандан кийин чыгармачылыкка кичине убактыңыз чектелүү болуп жатабы? Ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот экен негизинде. 2010-жылы бул Кызыл өрүк деген ыр менен жалпы жумурай журтка таанылып, каждый тойлордо ырдалып калган Кызыл өрүк. Эми андан бери 3 жыл өттүр, көз ачып жумгуча эле. Буюрса Кызыл өрүк сыяктуу ырлар дагы деле көп бар буюрса. Эми ал дагы өзүнүн күйөрмандарын таап буюрса эл алдына чыгат деген ишеним бар буюрса. Сиздин ырларыңыз көбүнчө тойлорго багы ыкталып жазылганбы? Мен атайын деле тойлор, могурда тойго жазамын деп деле аракет кылбайм. Ал эл укса экен, ушун жакшы ыр болсо экен деп ушинтип жазам да негизи ырларды. Бирок тойлорго мо билей турган ыр болсо экен, же болбосо мындай экен, мындай болсо экен деп деле жазбайм. Фонограммасыз ырдоо сизди түйшөлтпөйбү деген? Фонограммасыз ырдоо мени эч качан түйшөлтпөйт. Наоборот, фонограмма эмес, мына жандуу үн менен мен ушундай кандай десем, энергия алам да. Ырдаганда, концертте мисалы көбүнчө аккордеон менен ырдайм да. Наоборот, мен энергия алып мындай болгон күчүмдү ырдап ушинтип аракет кылам да. Күз келе жатат, анан тойлорго ставкаңыз канча негизинен? Тойлорго деле мен ставкам монча, монча сом, монча айтпайм. Ашып кетсе бир $200 же $100. Ушундай сыяктуу да. Бирок мындай эле барып ырдап коеюн дейсиң, просто эми биздин жумуш ошол экен да, мындай. Ал акча менен эртеси күнү кайра эле ыр жаздырмай ошол эле аранжировка, тияк-бияк, клип дегендей. Чыгым жапмай да биздин. Башка ырларыңызга караганда Кызыл өрүк ал ырларыңыздан кымбатыраак барса керек тойлорго. Андай деле ырларды могуру монча деп айтпайм. Бул жактан эмес, бир Кызыл өрүк менен мисалы Казакстанга тойго көп барам. Кызыл өрүксүз бизде той өтпөйт дейт да казактар. Ошон үчүн Кызыл өрүктү жакшы көрүшүп, сүйүшүп ошон чакырышат мени. Барганда Казакстандан мисалы
$1000, $1,500 ушундай барам. Аймактаргачы? Аймактарга чекелер, мисалы Көлгө болобу, Ошко болобу, Таласка болобу, ал жактарга $1000 ар кандай. Жол киресине. Эми барып келген расходтон тышкары деле ушундай. $1000 ар кандай сүйлөшкөнгө жараша. Анан да мына гастроллорго көп чыгып жүрөсүз. Жергиликтүү тургундар менен пикир келишпестиктер болду эле. Жергиликтүү тургундар менен пикир келишпестиктер мисалы айыл жергелеринде көбүнчөсү болот. Мастар көбүнчө болот мисалы айыл жергелеринде. Алар менен да мастан жинди качылып кутулуп дейт го. Мисалы, муну ырдабайсыңбы деп аркадан кыйкыргандар болот. Алар менен айтышпай эле, жашынакай эле өз орду менен эле концерттин өзүнүн жумушун жакшы аткарып, концерт коюп, жакшы сөздөрдү сүйлөп, ошентсең эч кандай деле мастар болобу, башкалар болобу, эч кандай деле азылгандар жана тийишкендер деле болбойт болуш керек деп ойлойм. Мирбек Атабековдун жеке концертинде Санжар Мыкыев, бул Мирлан Баековдун эмес, Атабековдун концерти деп сиз жылдыгына салган эле. Ошондон кийин кайсы бир агаларыңыз алып баруучуга чалып, аны телефондон ордуна койгон экен. Санжар өзү чалып, ушундай бир агаңыз чалып атат, короче. Мен аны мындай деле айткан эмесмин, бирок эгер башка мындай кабыл ала алсаң кечирип кой деп менден кечирим сураган, бирок мен аны деле көңүл бурган эмесмин негизинде эле. Бирок агам эмес, мен бир тууган агам жок. Өзүм эң улуусумун үйдүн. Анан мындай күйөрман агалардын бири болуш керек деп ойлойм да. Эгер катып тийсе кечирип койгула, кечирим сурайбыз беке деп кечирим сураган. Бирок мен көңүл деле бурган эмесмин. Интервьюларынын биринде Мирлан Баеков Бишкек шаарында үй салып жатканын айткан. Бул эрет ал ак өргөсүн бүтүрүп, ата-энесин киргизгенин билдирди. Ата-энеси демекчи ырчынын мектеп курагында апасы көз жумган. Бир нече жыл өткөн соң атасы дарыгер айымга үйлөнүп, бүгүн бирге түтүн булатып келишет. Өгөй апасы ооруканада иштейт. Атасы соода менен алек. Кыскасы өз арабасын өздөрү тартышат. Тилекке каршы жашоо ушундай экен. Апабыз кайтыш болуп кеткенден кийин көп жыл, ортодон көп жыл өтүп кетти, 13 жылдай өтүп кетти. Мен үйлөнүп жайланып өзүмчө дегенде менден кийинки инилерим дагы өздөрүнчө. Анан үйдө жалгыз болуп калгандыктан анан өзү таап, өзүнө жаккан бир жекебизди тапса керек. Ошол менен жашап азыр. Ошо мен түтүн булатып дегендей. Ошентип жашап жүрөт. Барып турабыз биз деле. Жакында бала болсо анан өзүңүзчө үй салайын деген пландар жокпу? Андайлар буюрса бар негизинде үй салайын деп. Үй салайын деген эмес, үй алып, мындай үйлүү болсом экен деген ойлор, пландар бар. Ушул жылдарда болобу, наркы жыл болобу, буйруган убакта. Анын үчүн талыкпай эмгектениш керек, кызмат кылыш керек, иштеш керек дегендей. Анан үй салбасак дагы мындай даяр там сатып алганга аракет кылып азыр ошо жүрөбүз. Баса келинчегиңиз мынакей жакында көз жарайын деп атыптыр. Анан ата болуу бактысына буйрса ээ болот экенсиз да. Анан күн өткөн сайын толкунданып жатасызбы? Негизи азыр өнүккөн заман эмеспи? УЗИ деген бар. Бүт баарын билип койт экен, кызбы, эркекпи. Жакын арада саналуу эле күндөр калды. Эркек күтүп атабыз, бирзе эркек экен. Анын атын дагы бирзе келечекте биздин балабыздын, уулубуздун атын тандап койгонбуз. Бирзе аман эсен жубайым көз чарып алса, анан бир атты ыйгарып, азан чакырып дегендей. Күтүп атабыз жакын арада ошол. Эртең мынакей Казакстанга сапар тарткан жаткан экенсиз. Гастроль мененби? Гастроль менен ал жакта Казакстандын Павлодар деген шаар бар экен. Ал жакта 300-400 кыргыз бар дейт. Бир дос балам ошол жакта кызмат кылат. Бул жакка келип концерт коюп кетпейсиңби деп чакырган да. Кичине болсо дагы ал жакта кыргыздардын көңүлүн ачып келген жатабыз. Буюрса эртең сапар тартабыз буюрса эртең буюрса. Анда бизге аккордеонду алып келгенден кийин жандуу бир үн менен оон соз берейин десеңиз керек. Кайсыл чыгармаңызды? Eski ырдан эле Асанкалы Керимбаевдин ырдарын бир да койну. Бары тарабың бир гана сен жытанып, бажырайган көздөрүңө суктанып,
бакытыңдай мени сайын сен эстеп, баскан изиң башкалардан кызганып, баскан изиң башкалардан кызганып. Бирин бири көрөйүн деп батыра, гүлдөр гүлгөн арзуң айтып ачылат. Сенин жайры жаркыратман сыяктуу, шайыр күлкүң уксам жаркын жазылат. Шайыр күлкүң уксам жаркын жазылат.